Эми дагы бир кызык маалымат мындай. Бул эмне үчүн чаарат эле чаарат деп айтылып калат? Мына тарыхта мындай бул мына кыргыздар деген жыйнак. Экинчи томдо экен. Ошондо минтип жазылып атпайбы? Эми турмушта өйдүлүү болгон мына бу жерде эки элдин ортосунда Сарбагыш менен Саяк элдин ортосунда бир аз келишпестик болуп, анан Качке Баатырдын Марал Тору деген атын суратып, Карабердиш деген инисин жиберип, Ормондун атасы Ниязбек ошонун жылкысына тиет. Жылкысына тийгенден кийин албетте артынан кууп барат да. Мына мынтип жазылат бу жерде. Илгерки элдин бузулбас эрежеси канчалык өлүм алдында жоолашып жатышса дагы жекеге деген кыйкырык боюнча аламан тартипсиз уруш болбойт. Жекеден кийин гана болот аламан уруш. Ниязбек жасоолорун жыйнап, Сегизбек наам алган балдары менен куугунга жөнөйт. Көбүнчө Эралынын элечек кийишели деген шерти боюнча кайраттуу дем күчтөрү менен колдун тосуп жаткан жерине келип бет болот. Жекеге деген уран менен адеп эл беттешкенде эле Ормон Баатыр Ниязбектин уулу жекеге деп чакырып ат ойнотуп чыга калганда Саяктан Эралы Марал Тору менен качырып барып, Качкенин уулу Эралы Марал Тору менен качырып барып Ормонду ыргыта сайды да байлап колго түшүрүп алды дейт. Экинчи жекеге деп чакырышканда Эралыны субая ыргыта сайды. Атасынын осуяты боюнча чылбырды белине байлаган үчүн кайта ыргып минип, Эралы колго түшпөй кутулуп кетти дейт. Эми үчүнчү жекеде Субанды Кожоберди ыргыта саят. Бирок ал да ыргып атка минип кутулуп кетет. Ошону менен Ниязбек жагы туруштук бере албастан жана малдарын ажыратып алмак турсун Ормондон айрылып артка чегинип качышты. Жоо артынан Эралы Марал Тору менен кууса да артыкча Ниязбекти көздөгөн менен эч кандай Марал Торуга Ниязбектин чаараты жеткизбейт. Дагы чаарат деп берде окуп атабыз. Жеткизбейт. Алыстап барып бир жерге барганда Ниязбек мындай деп айтты дейт. Эми бу жерде ошентип Ормон Саяктарга колго түшүп калганда 1 жыл. Көрдүңүзбү? Ормон ошону менен 1 жылдан ашык убакыт колго туткун болуп жүрөт. Бул ортодо Сарбагыштар Ниязбекке ар дайым келип, Качкеге тартып алып барып, Ормонду бошотуп келбейлиби? Десе Ниязбек эч кандай болбой коет. Демек, калган 7 уулум болот. Ормонду бышырып жесин. Саяктын алдында тартып жүрөбүмү деп коет да. Кийин Ормон болгондон кийин эмне окуя болот? Анан Саяк эл айтат да, жаш кезинде биз ушинтип бир аз жамандык кылып койду элек, көңүлүн алалык дейт. Мына мен окуп берейин. Муну менен Ормон күчүн жыйнаган убакытта пул жыгач Качке Баатыр шектенип, коркунучтуу болгондуктан чорого жан тартып мына келди. Макмал жайлоолоруна жайлап калган учурда Курман-Кожодон медет татканын элинен 30 чаарат тартууну Ормон алат. Дагы эле чаарат. Жөн ат эмес. Чаарат тартуу деп атпайбы? Бу жерде сыр жатат. Мына Тоолок молдо байыркы доордо кыргыздардын малы ала менен чаар болду деп атат. Мына Шабдандын ашында чаарат келип атат. Ниязбек чаарат менен кутулуп кетип атат. Ормонго эмне тартуу кылып барабыз? Мынча ичик тигиби деген сөздөр. Аны айтат, чаараттан өйдө баалуу жок кыргызда. 30 чааратты эптеп таап отуруп, анан кийин Ормонго барып алдынан өтөт. Бу чаарат дегендин тарыхы ушундай болуп атат да. Эми бул эмне үчүн ушундай деген сөз сыры бөлөк жерде экен. Көрсө, чаарат өзү бул тарыхта кыргызская лошадь деп. Кыргыз аты деп билинет. Кыргыз аты, бу жерде илим айтып атат. Кыргыз жылкысы деп илим мүнөз деп атат да. Илим кыргыз жылкыны чааратты минтип деп атат. Кроме того, кыргызская лошадь поворотливая, резвая, имеет легкие движения, обладает большой понятливостью, необыкновенной памятью, огромным инстинктом и хорошо развитым слухом.
Получая воспитание в табуне на воле, она совершенно неприхотлива на корм, водопой, маловосприимчива ко всем переменам, погоде, нуждается в очень незначительном уходе. Но взятие из табуна, на первых порах она дикая, пугливая, затем быстро становится послушной дежим тайтып атат. Эң берде, эң негизги сапаты мындай деп атат. Она без утомления и лошади, и всадника может проходить 70 верст в сутки. Бірден 80 километр жөн эле күн өтүп коет деген сөз да. Күндө 80 километр. В общем, по своему складу выносливости киргизская лошадь представляет превосходный конский материал для казачьей конницы, конных разведчиков, в пехоте, всякого рода военных вьюков, запряжки. Она вот это мүнөздеп атпайбы? Билесизби? Буденный Кызыл армияга жылкыларды Кыргызстандан алып келген. Ошол жерде конзавод деген бир топ конзавод уюштурулган. 113-чү конзавод, Нарында, Көлдө. Эмне үчүн бөлөк жерде эмес, эмне үчүн Кыргыз жеринде? Түбү ушекте жатат. Бир адис минтип айтып эле Чыңгызхан жөнүндө тарыхты берүү Москвадан. Чыңгызхандын ийгиликтеринин негизи ошо кыргыз ат менен байланышкан дейт. Себеби эгерде атчан эки кошмо ат менен жүрсө, бир суткада 250 километрди жөн эле басып койчу экен. Демек, күтүүсүз барып калчу экен да. Ошон үчүн Чыңгызхан өзүнүн аскерлик жеңиштерине мына ушул жылкыга милдеттүү, ушул жылкынын сапатына ылайык ушундай ийгиликтерге жеткен деп берди. Эми бу жерде сыры эмнеде деген маселе. Сыры туягында.